Жизнь бумеранг. Жашоо кайталанма, кайтар дүйнөдө бекерге айткан эмес. Болгон окуялардын бирөөсү жөнөкөй. Мен дейт бир баланы сүйдүм дейт да. Бир баланы өзгөчө сүйдүм, бир баланы өзгөчө бактадым, кадырладым, сыйладым, урматтадым, бирок ал башкага үйлөнүп кетти дейт да. Бул жерде менин күнөөм бар, себеби мен ата энем берген жок дейт да ал балага. Кийин анын жашы келип, менин жашым кичинекирээк болгондо байланыштуу алып чыгып кетти башкага. Бирок кийинчерээк мен ал баланы унута алган жокмун. Любовница, любовь деген ортосунда сүйүүлөр болот, кармашуулар болот, өбүшүүлөр болот. Бул нерселерди элес катары ар дайым адам эсинен чыгара албайт экен да. Биринчи сүйгөнүн адам эсинен чыгара албайт экен. Бир көлгө барсам, жакшыраак природага барып калсам эле биринчи сүйүүм эсиме чыга берет дейт да. Чындыгында кыз бала үчүн эң коркунучтуу нерсе биринчи сүйүү. Аны унутуш өтө кыйын болот, азап болот да. Ошондуктан акындардын бирөөсү сүйүү эстеш үчүн эле керек деп бекерден айткан эмес да. Анан не кылдым дейт, бул баланы окутушту баштадым дейт. Бакчага бардым, башкага бардым, окутуп, акыры ар дайым жылуу сүйлөшө турган болуп калдык. Анын аялы бар, мен турмушка чыга элекмин, бирок ошого карабастан ар дайым окутканыма байланыштуу өтө түнөлөрү менен сүйлөшүп чыгат элек дейт да. Анан убакыт өткөндөн кийин квартирасын майтетип, ошол жака барып, өзүбүздүн нафсыбызды, кысырыбызды кандыра турган болуп калдык дейт да. Мен ошого жеттим дейт. Кандайдыр бир деңгээлде жеттим. Меники максатым дейт, бул баланы аялынан ажыратып, аялын жоготуп, өзүм элге тийиш эле дейт да. Бирок бул бар нерсе. Азыркы учурда өзгөчө өнүгүп аткан учур. Ошондуктан Кудайым сактасын. Этият бол, кадамын ойлоп бас. Анан бул не кылды? Аракет кылдым дейт. Аракет кылдым. Бирок колунан келген жок. Колунан келбеди дейт. Мени ата энем мажбурлап башка бирөөгө турмушка берди. Ал күйөө менен сыртка башка өлкөгө чыгып кеттик дейт. Ошондуктан ал баланы эстеп жүрдүм, бирок баягы мамилелер токтоду дейт да. Кийинирээк арадан канча жылдар өткөндөн кийин мен ошо күйөөмө көндүм, балалуу болдук, 2-3 балалуу болдук дейт. Ошо балалуу болгондон кийин бул күйөөм жакшы табат эле, акчаны жакшы табат эле, бизнесмен эле, башка эле. Кийинчерээк ага сүйүүм, биринчи сүйгөн махаббатымдан да күчтүүрөөк болуп кетти дейт да. Кудай ошондой сүйүүнү берип койду, буну эч кимге бергим келбей калды дейт да. Бирок ошол учурда баягы кылган кылыктарымдын жообу келе баштады. Мунун телефонунун аркандай жазуулар, жан, сүйөм күйөөм, өлүп калдым, мени алып кетиң, ушундай жазууларды байкашты баштадым дейт да. Кийинчерээк артынан аңдып жүрүп, акыры кармадым дейт. Кармадым дейт. Ошол учурда мен аны эч кандай урушкум да келген жок. Ажырашкым да келген жок. Неге? Себеби мен учурунда бир намустуу кыздын күйөөсүн азгырып, шайтан болуп, жолдон чыгарып, бакчага окутуп, ошондой кылган элем дейт да. Ошонун жообу мага кайтып келди, мен түшүндүм дейт да. Айтайын дегеним, кыздарда сүйүү келген учурда эч нерсесине карабай калат, бирок эч нерсесине карабайды дегени алаксый турган нерселер дүйнөдө көп. Кичине кадамың алдыраак же солго же оңго баса турган болсоң, өтө көп алаксый турган нерселер бар дүйнөдө. Сен сүйүшүңө ылайыктуу татыктуу нерселер. Жөнөкөй эле сүйүүнү жоготуш үчүн Балиге барып кел. Же сүйүп калыш үчүн Балиге барып кел дейт го. Сырт, атмосфера, сфера катуу корккон учурда адам сүйгөндө эстей албай калат. Кудайга ишенбегенде Кудай деп калат катуу корккондо. Самолет жарылып кетсин десине да бирөө. Туурабы? Айтайын дегеним, сүйүү местоположенияга карап, абага карап, погодага карап өзгөргөнү сыяктуу өзгөрүп кетет. Сен ойлобо, биринчи сүйөм ушундай түбөлүктүү сүйүп өлүп кетемин деп. Өзгөрөт баардык нерсе. Ошондуктан сүйүү үчүн арзыбаган, көзгө көрүнбөгөн сезимдер үчүн бирөөнүн өмүрүн талкалаба. Жок кылба, жер менен жексен кылба. Урматтуу мекендешим.